саламатсыздарбы? Мен атым Бактияр. Учурда Motion Web академиясында окуп жатканыма 1 айдан өтүп калды. UX UI Pro дизайн курсунда окуйм. Жана плюс өзүм университетте окуйм. Кыргыз филология факультетинде. Кийинки жактан мен ойлочумун, мисалы үчүн компьютерди болушунча мыкты билиш керек депчи. Андай деле эмес экен, мен компьютерди өчүрүп күйгөзгөн деле билчүмүн. UX UI Pro дизайн курсун тандагандын себеби мен өзүмдүн карьерам болушунча эрте баштагым келди. Себеби 2 ай гана окуп, андан кийин жумушка иштеп баштаса болот. Даже бүт эле чатып эле баштаса болот деп айтсам болот. Өзүм азыр окуганы 1 айдан өтүп калды дедим, бирок уже заказ алып иштеп атам да. Дарак Крафт деген онлайн магазин экен, ошонун азыр дизайн түзүп берип жатам. Эмне үчүн Motion Web же болбосо эмне үчүн именно ошо IT-нин дизайнерство тармагы деген суроо болушу мүмкүн дагы. Жана буга көптөгөн факторлор бар. Мисалы үчүн мен башка балдардай болуп эле айылдан келип грузчик болуп же болбосо официант болуп иштеп кетсем болот болчу. Бирок ал жактын келечеги өтө эле кыска. Мисалы үчүн университетте окуп бүткөнчө иштешиң мүмкүн, күнүмдүк жашооңду камсыздаганга, бирок келечеги жок да, чын эле. Мисалы успешный официант же успешный грузчик дегенди мен такыр уккан эмесмин. А вот успешный дизайнер сайтов дегенди уккам, жана бир гана жолу эмес. Бул да өтө чоң факт болду айтсам болот, тандагандын себебинен. Motion Web академиясын мен Instagram'дан көргөм, стористен реклама болуп чыгып калды. UX UI Pro курсуна мастер-класс деп. Ошол жактан кат алып, келатып еще бул жакка кечигип келгем. Келсем уже бүтүп атышыптыр, барып карап, кимдер курска катталат, кимдер катталбайт деп. Мен дароо эле ойлонбой эле катталып салдым. Себеби бул жактын локациясы абдан ыңгайлуу болду башын биринчиден. Экинчиден студенттерге толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Интернет бекер жана любой время келип бул жакка отуруп иштей берсең болот экен да. Свободное посещение. Бул курсту менимче сиздердин аудиторияңызда жаштар болуш керек Инстаграмда. Жаштарга сунуштамакмын көбүнчө. Себеби убакытты кетирбей эрте баштай бериш керек да. Айрыкча жаштар, себеби бул профессия, келечектин профессия, айрыкча Кыргызстанда абдан өнүгүп жатат. Бизге мурун айтып эле да, Кыргызстандан ар бир үй бүлөдөн бирден IT ишчиси да Кыргызстанга жетпейт депчи. Жана ошол факттан бул жакта көзүм жетти. Ошондуктан коркпой эле келип окуй бериңиздер.